Yaxşı olasınız, yaxşı. Урматтуу Эрмухамед Болотханович, урматтуу Рапиль Сейитханович, урматтуу Мухтар Ахатович. Жалпы эле урматтуу биздин коноктор. Урматтуу бир туугандарым. Бизде дүйнө жүзүндө бизден жакын, бизден санаалаш, бизден боордош калк жок. Бул кыргыз, казак, өзбек. Мындай жакын калк бизде дүйнө жүзүндө жок. Биз бир тууган калкпыз. Биздин каныбыз бир. Биздин жаныбыз бир. Биздин динибиз бир. Биздин базарыбыз бир. Биздин мазарыбыз бир. Биз эч качан кыргыз казакты, кыргыз өзбөктү таанып башка жака бара албайт. Кыргызда жакшы макал бар. Алыскы жакындан жакынкы кошуна жакшы деп. Биз канчалык казак менен жакшы болсок, бир туугандарыбыз менен, кыргыз, өзбек туугандары менен мамиле жакшы болсок, биз өнөбүз, өсөбүз, урматтуу туугандар. Урматтуу казак бир туугандарым, урматтуу өзбек бир туугандарым. Сурашып келсек, тууган чыгабыз. Ар бир казактын, ар бир кыргыздын, ар бир өзбектүн бири-бирибизде каныбыз сурашып келсек, же чоңотабыз казак болуп чыгат, либо чоңонобуз казак болуп чыгат, либо апаларыбыз же бир туугандарыбыздын бирөөсү өзбек болуп чыгат. Ошон үчүн, урматтуу бир туугандарым, биз эч качан биз бөтөн элдин салтын, наркын колдоп, биз бир туугандыкты эч качан тана албайбыз. Дүйнө жүзүндө биз переводчика сүйлөшүп, жүрөгүбүздөгү муңубузду, жүрөгүбүздөгү болгон сагынычыбызды бирге айта алабыз. Керек болсо кучакташып отура алабыз. Керек болсо эң эмеси төмөн болгондо курсагым ачты тууганым, чай бер деп айтсак бири-бири түшүнөбүз. Урматтуу казак бир туугандарым, бүгүнкү Конституция кабыл алган күнүңүздү мен куттуктаймын. Ошондой эле биздин Ордолуу Ош шаарында башкы консулдук ачылып турат. Чын жылы менен куттуктаймын. Өзүмдүн атымдан, мэриянын атынан, мэр шаарыктардын атынан куттуктаймын. Кудай кааласа мынакей бизде Ош шаарында жакшы өзгөрүштөр болуп жатат. Ушул Ош шаарында татынакай бир кооз, чоң жолдордун бир жолдун атын биздин атабыз Абай Кунанбаевдин атына сунуштап атабыз. Абай Кунанбаев атабыздын аты ушу биздин Ордолуу Ош шаарыбызда болот. Андан башка, урматтуу бир туугандарым, ушул Ош шаарында башка өнүккөн Европа мамлекеттеринде бардык жерде дипломатический городок бар. Мына биз четте көп жүрдүк. Башка мамлекеттерде биздин эмнебиз кем? Керек болсо Ош мегаполис. Ошо Орто Азиядагы эң байыркы шаарлардын бири. Мына урматтуу тууганым айтып кетти. Кудай кааласа ушул жерде жер ажыратып, биздин Ош шаарында 3 генеральный консульство бар.
Россия, Казахстан, Өзбекстан. И эки почетный консульство бар, ал Туркия и, по-моему, Германия. Германия. Құда қаласа, дипломатический городок қылып, дипломаттардың бардығын чоғы бірге қорауға жайлаймыз. Мына мен сөз берем, бізде мынакей татнақай жеріміз бар, Ақбұраның бойында осы жолды бегіт, дип городок қылып. Біз ошол биздин бир туугандыгыбыздын мындай канчалык деңгээлде ош шаарында казак мамлекетинин даражасын бийик көтөрүп, өзбек мамлекети бир туугандарыбыздын даражасын бийик көтөрүп, атайын орус бир туугандарыбыздын даражаларын бийик көтөрүп, ошол дипломатический городок кылып, Кудай кааласа, быйыл мынакей эрте жазда баштайбыз. Урматтуу чакырылган меймандар, урматтуу коноктор, урматтуу казак бир туугандарым, урматтуу өзбек бир туугандарым, ошол сөзүмдүн акырында жалпы эле ошол биздин мамлекеттин ортосунда жакшы мамилелер көп болсун, карым катташтар көп болсун, Кудайым буйруп, Аллах Таала насип кылса, мен ойлойм, биз мынакей Орто Азиядагы мамлекеттер дүйнөдөгү аты чыккан мамлекеттердин катарына чыгып, ошолор менен теңдей алышып, мынакей Орто Азиядагы мына бир тууган мамлекет деп бизге суктана турган мамлекеттерден болуп жүрөлү. Рахмат чоң. Кош келиңиздер.